Өлкө аймагында 16-17 май күндөрү күн катуу ысыйт. Бул тууралуу өзгөчө Кырдаалдар министрлиги чукул билдирүү таратып, жарандарды сак болууга чакырат. Анда Чүй, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын өрөөндөрүндө аталган күндөрү күндүн табы 35-40 градуска чейин жогорулашы күтүлүп жатат. Мындан улам аталган министрлик зарылчылык болбосо жарандарды күндүз күн ачык жерлерде көп жүрбөөнү эскертет. Саламатсыздарбы? Кыргыз Республикасынын өзгөчө Кырдаалдар министрлигине караштуу гидрометтин билдирүүсүнө караганда, майдын 16-17 май күндөрү республикабызда жана шаар аймагында абанын температурасы 35-40 градуска чейин ысыйт деген маалымат берилген. Ысык маалыматты ушул аптаптуу күндөрү элдерди, жарандарды ысыкка, күн салкын жерлерде болууга, күн ачык жерлерге чыкпай, үйдө болууга же көлөкө жерлерде болууга чакырабыз. Бүгүнкү күндө аба ырайынын кескин жогорулашы менен үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна кайрылган жарандардын саны өскөн. Алар тамак оору, кан басымдын көтөрүлүшү сыяктуу оорулар менен кайрылышат. Буга байланыштуу адистер күн ысык мезгилде газдалган жана муздак сууларды ичүүгө болбой турганын эскертишет. Газдалган суусундуктар ашказан жана ичеги ооруларын козгосо, муздак суусундуктар тамак ооруларын алып келет. Газировка ичпесин. Эң башкысы кола, фанта сыяктуу газировка барго, өтө ширин сокторду. Алар кайрадан газировка организмге түшкөндөн кийин кайра экинчи орун, үчүнчү орун баарын алып сиңбей кайрадан ичеги карындардын ооруларын ан сайын козгойт да. Аппетитти бойт андан сырткарычы. Ич өткөктөр башталат. Газировканын пайдасы зыяны толуктура, пайдасы эч такыр жок. Ошону менен катар дарыгерлер жаш балдарды күн ысык мезгилде сыртка көп чыгарбоо керектигин айтып, өспүрүмдөргө бал муздак жебөөнү сунуштайт. Зарылчылык жаралган учурда баш кийим менен гана сыртка чыгыш керек. Азыркы учурда күн жамгыр погода, жамгыр аба ырайы болуп, кайрадан тез арада ысып кеткенине байланыштуу. Азыр оору көбөйүп кетти да, кичине балдарда деле, чоңдордо деле. Көбүнчөсү ар дайым башыңарды күндөн тосуучу атайын баш кийимдерди кийип жүргүлө деп айтабыз да. Кичинекейлерге да сөзсүз албетте кийгиздириңиздер. Анан өтө күн ысыкта, түш убактарда мүмкүн болсо кичинекей балдарды же ооруган адамдарды күн мезгилде сыртка чыкпай эле коюңуздар депчи. Мисалы талаада иштегендерди талаага чыкпай туруңуздар. Сөзсүз түрдө мисалы саат 12-ден 3-4 деген убакытка чейинчи. Ошондой эле күн ысык мезгилде өрт кырсыктарынын алдын алуу кажет. Бул боюнча тиешелүү кызматтар муниципалдык аймактык башкармалыктарга атайын сунуштамаларды да берген. Анда мекеме жайларда кургак чөптөрдү оруп, убагында жыйнап салуу сунушу берилген. Ага катар чылым чегүү жайларында иретке келтирүү сунушталган. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги жарандарды чылымдын калдыктарын кургак чөптөргө, желим баштыктардын үстүнө таштабоого чакырат. Өрт кырсыктары боюнча азыркы күндө бизде Сулайман тобу музейи бар. Ошол жерде Сулайман тобусун ал жерге бүгүнкү күндө жанагы өз башчысына кат жолдоп, ал жерде атайын чөптөрдү ордуруу боюнча өрт кырсыктан алуучу тамеки чегүүчү жайларды өзүнчө жайларды кароо боюнча сунуштама берилген. Андан сырткары жергиликтүү бийлик органдарына, МАПтарга, жетекчилерине сунуштамалар берилген. Кургак жерлерде кургаган чөптөрдү оруу боюнча, жыйноо боюнча сунуштамалар берилген. Андан сырткары мекеме ишканаларынын жетекчилерине каттар кетип, кургак чөптөрдү тазалап, айма короо жайларды таза кармоо боюнча сунуштамалар берилген. Белгилей кетсек, жыл башынан бери Ош шаарынын аймагында 28 өрт кырсыгы катталган. Ал эми бул жума ичинде 2 өрт кырсыгы болгон. Толбай Бурканбеков, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.